Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, урматтуу достор. Кече акыркы чыгарган постума уят сөздөр менен жазып, чоң эле байкелер, чоң эле мен менен сыйлашып, урматташып, кучакташып жүргөн байкелер мени бетиме карап айта албай, көрүнгөн интернет желелерге көрүнгөн посту чыгарып, мени каралап атасыңар. Эми мен силерге мындай жооп берейин. Менден эмнени күттүңөр эле? Мен эмне деп сүйлөп чыгышым керек эле? Башкалар окшоп провокация кылышым керек беле? Же абы окуй, дики арман минтип калды, ау деп чыгышым керек беле? Не деп чыгышым керек эле, урматтуу туугандар? Мен эч качан антпейм. Извините, так и не получится. Арман за всех казахов не отвечает. Арман кто? Кто он такой? Он что, представитель Токаева или Назарбаева, что ли? Или представитель правительства Казахской Республики, что ли? Кто он такой? Что биздин мамлекетке ушунчалык влиять эткендей? Эки элдин ынтымагына ушунчалык влиять эткендей? Он кто он такой? Почему хайпа жоп болуп атабыз? Эмне эле хайп кылып атабыз? Хайп. Хайптын айнанчы. Эртеңки күнү биздин келечекти ушул видеолорду көрсөм эмне болот билесиңерби? Уагын арман миткен экен, анан тиги миткен экен, анан миткен экен деп. Эртеңки күнү алардын башына психологический атака кетет. Мен азыркы хайпты ойлобойм. Мага азыркы хайптын бир тыйынчалык да пайдасы жок. Мага хайптын кереги да жок. Мен эртеңки жаштардын келечегин ойлоп атам. Эки элдин ынтымагын ойлоп атам. Базар жок, патриотпуз, жооп беришибиз керек, сүйлөшүбүз керек. Мен ага толук түрдө кошулам. Бирок бир ишти кыларда кыргызда айтат, жет өлчөп бир кес дейт. Оюңа келгенде эле, ой, болду, всё деп чыгып айтып койгон тура эмес. Мен деле келесо эмесмин. Мен да чыгып өзүмдүн оюмду билдирем. Эгер өзүңөрдүн оюңар болуп атса, если у вас есть мнение какое-то, давайте говорите вы сами. У всех есть смартфоны. Интернетке достугуңар бар, давайте говорите. Почему боитесь? Тем эле комментарийде батырсыңарбы? Чыгып айткыла да, өзүңөрдүн оозуңар бар. Эми биз айтып койсок жакпаса, анда өзүңөр да чыгып айткыла да, урматтуу байкелер. Кылымдар бою ата бабабыз бекемдеп түптөп келген ынтымакты болбогон бир хайптын айынан бузуп албайлы, урматтуу достор. Ошону гана суранып кетем. Хайпты кылгыла, бирок чеги менен кылгыла, урматтуу байкелерим. Эртең көчөдөн чаап кетишиң мүмкүн, мен ага башымды оорубайт. Бирок мен эртеңки келечек үчүн күрөшөм. Чындыкты айтам, чындык ушундай ачуу болот, достор.